Кудай буйруса мынакей бул 2020-жылдан баштап уже башталган атпайбы? Именно центрга кирип атат. Бетте бүт үйлөрүнө кире салган, бизге напорт этпей калган. Мурда сонун эле чыкчы да. Жеңиш байке, мен сизди 2 жылдан бери кетиңиз деп келдим. Кетейин. Деп койсоңуз, жазында кеткиле дедим. Айттыңыз сентябрда дедиңер, э? Сентябрда 70-ке чыгат экен, 70 жылдыгын белип, чапан кийип анан кетет дедиңер. Калпак кийип. Макул сентябрга деп депутаттар макул болду. Сентябрда айттыңар, ноябрда той берет экен, кетет дедиңер. Тойун барып жылкысын этин жедиңер, чапанын кийди, эмне үчүн декабрга чейин отурат дедиңер. Жаш бала кетти. Жаш бала. Бир жагынан жұмысқа кетіп қалды, иштебей бар. Жоош болгондугуңар үчүн ар ким колонканы өзү жаап алат. Эмне үчүн көчөдөгү колонканы частный физический лицо барып жаап алат? Мисалы, мамлекет силерге укукту берди. Жазында мына депутаттар бактын өкүп кыйтырганына карабай. Силерге канча берди? 230 миң берди. Субсидия дагы жакшыраак берди. Профессионалдар келсин деп атам. Сиз да элдин убагына калбайлы, элдин максат тукпайлы деп атам. Чече алган бул деп айтсам. Альник айтышыңыз керек, эмди панжелик күнү эртең келет. Кеткиле мына. Берди барсын, алдыңызда кетиңиз, калып кетиңиз. Эмнеге элдин убагына калышыңыз керек? Сен айыл өкмөтүнө акция уюштуруп жаңы жылда ушул акция кинели уруп атыптыр деп экиден жака жаңы жылдын армияда суу ташпап бересиңер. Астан эле болсо да суу чыгарып бердик. Ошол маселе менен келип атабыз азырчы. Силер балырды да уккубуз келбейт, биздин эчтекени уккубуз келбейт. Колонкадан эле бир колонкадан хотя бы аксекиден суу чыгат. Чоң кишилерге да билинбейт. Мен жаш балдарыбыз менен карган кемпир чалдар бар үйдө. Ташый албайбыз аяктан болду. Кышында балдарыбыз ооруп атат, школдон кечигип атат суу ташыпчы. Биз ушул маселени эле чечип, силер тез арада ушул суусу чыгарып бергиле деп келип атабыз. А биз даже тиги сууда иштеген атаны да тааныбайм мен, эч кимдерди. Ошол эле маселе биздин үнүбүздү угуп эле аракет кылып ошо бир колонкабызды чыгарып берип койсоңор аябай жакшы болот эле. Эмне кайында тыгың бар экен таппай атабыз, эки жер казылбадыбы? Ошол үстүнө ачып атса. Ошол үстүнө ачып, ошол жерге турганбы деп, ошол мындай болуп бурулуп кетет экен. Киргизип мынакей бүт барып канча 138 миллион деп атасың мынакей бүт уже проектси мына өткөндө миссия келди го, баарыңыздар да көрдүңүр. Болгон мынакей чейектин бүт жана каяктан эме тиги башка сообщениялар бүт барып мынакей изилдеп чыгып кетишти. Эми аны барып мына бизге деле берип атат, мына буларды деле айыл өкмөт деле жөн жаккан жок. Мына бул киши үйүнгө барат жана тиги эме таза суу департаменти деп алганда. А буга чейин мынакей 85 миллионго түзүлгөн, 85 миллионго мынакей именно чейектин жана таза суусун жасап чыгуу боюнча мынакей долбоор түзүлгөн, бирок андан да жогору болуп атат да. Анан алардын баары деген туура иликтебейт, иштетпейт да, бүт үйлөрүнө кире салган, бизге напорт этпей калган. Мурда сонун эле чыкчы да бизде. Ошол текшеришти. Азыр эле жана турсулуктун ичинен чыкчы да, ошол жерден ташып ичебиз. Ал жердин баарын эми эшигибиздин астын суу каптап атат деп жаап салды. Биз каяктан ичербиз? Хотя ошол жерде жаштакы жазып койсун, турбаларды эме кылчу. Ошол жерден ташып ичебиз. Дегенде мончосу бар, так ошол жерде жанагы Сайыт байкенин үйү бар да, ошол жерде мындай люктан ачып койсо бизге келип калат кичине. А жаап алса, мончого жаап алса уже келбейт. Ушундай да, ушул суу ичпейт атпайбыз. суу ичпей калат. Кээде чыгып калып атпайбы? Эмне чыгып? Анда чыкпай чыккан такыр эгерде бусулса чыкпай Сентябрь айында, мына быйыл сентябрда сууга чыкпады туурабы? аш кезде бир жума сүйүнүп аябай ичти. Жок. Бул суу дегенчи, ичкенге да таза суу, сугарганга эмес. Биз сугарбайбыз. Антакта кошулган эмес, силерде болгон элечи. Жайнакта сугарат экен. Уже мына ыдырып атып. Чукурдан ажыктап. Кайда эми кышында. Бүт үйлөрүнө суу киргизип коюптур. Азыр чейекти бүт алып атат. Суунун давлениясы жок. Себеби муну сууну киргизеді. Бизде тоң 1 метр 20 сантиметр 1,5 чейин болот да. 1,60 2 метр казып киргизиш керек. А бизде суу киргизет деп 50-60 сантиметр чук койлу. Киргизип коет, агызат, эмне десең тоң кылат дейт да. Мына азыр баралы, мына чукур, мына маякты кыдыралы, полный ям болот азыр. Ортодо биз кыйналып атабыз. Ортодо биз суу ичпей канча жер балдар кыйналып. Куракка кабыл эле жатабыз, жайда. Биз
Kıldırabız. Ama tuz olsa kurat bitti. Kişi Hatta boğazı şu alacak. arada Bırak değil. Жаш бала келген, жаш бала. Bir жарым ай кыдырып турчу, жумуштан кетип калды, иштебейм айт, кереги жок депчи. Өлүмүн айтып, биягын айтсаң, биягынан жабат, биягын айтсаң, биягынан ачат болчу. Барасың, жабат, кетесиң, ачат. Мен жайында чалдым байкегечи. Çıkarıp dursa biz töleyiz, tölegene iş orada. Su deyin adamga gerek de, tazalık deyip. Анан кыштан чалып келесиң. Bizge tigi normal su çıktı, tölegenden kaçmayız. Su çıkarıp dursa biz tölep durat dilek. Ana bu şu şurada boşaldı da, tölemeyiz aksine gidepçi. Ha bizde su çıkmasa nege töleyiz? Калымда ушунан кийин эмне ичебиз? Үйдө su Үйдө жоқ. иштерен калымга билек. Үй ал үй кетмес ал үй. Көчөдөгү kalın kuzdan su normal çıkıyor. Köşe, jana rahmetliğin yanındagı İslam'ın ağzı yerler oşandan alıyor. Geldi. Kıyı kalıp kalan takmaya kaldı. Hem o su yolunda kalası vardı. O yerden bulungan yerden bir yakta kadar su gitmedi. Bir yakta kadar. Aldı o suyun üstünü açıp. Geri çıkıp kalıp mesela normal içi. Ya ben onu da koyarım. Al canabı şartla siyahı emete geleme birleşirge turbaydı. Su kıymıldagandan kıymılday. Маселенин баарын ушуга келип такалат. Жетекчи тың болсо, жана үйдөн чыккан сууга барып бүгүн барып эле 17 миң, 18 миң, 15 миң штраф салып койсо, эч ким. Адам эчтекеден коркпойт, чөнтүктөн коркот. Азыр ошо жанагы Сүйөр Кулбайкенин үйүнүн жанына азыр казылып турат, мына трактор бүт ошо жерде иштеп атышат. Жеңиш байке ошо жерден келди азырчы. Ошо кайенге ошо жерге чейин аябай көп келип атат суу. Бери көстө кичине аз келип атат да, мындай. Эмне кайенде тың бар экен таппай атат, ошо эки жер казылбады. Üstü rezervuardan lişni su уже çıkıp atat. Oşa rahmetliğin yanındagı doğru sandım.